Чолпонбек Аксакал 30 жылдан бери тамеки чегип жүрүп, жүрөк дартына чалдыкты. Дем алуусу дагы начарлап, басмак түгүл көпкө чейин тура албай дарыгерлерге кайрылды. Эмнеде болуп баштаган элесинде билбей калдым. Көп көпчүлүк жаш кез. Мына эми тиштай албай жүрөбүз. Тиштаганга аракет кылсак эми колдон келбейт. Жаштар оюн көргөн тамекинин ден соолукка тийгизген зыянчылыгы айтып бүткүс. Чылым чеккендер жөтөлдөн баштап дем алуу жана өпкө ооруларынын көптөгөн түрлөрүнөн жабыркашат. Көп жылдык тамеки тартуу түздөн түз шишик оорусуна алып келерин медицинада далилденди. Рактын 14 локализациясы тамекиден келип чыкты деп далилденген. Эң негизгиси бул өпкө, кекиртек, ооз көңдөйү, тил, эрин, ашказан, кызыл өңгөч, уйку без, жыныстык, аялдын жыныстык органдарынын рагы, табарсыктын рагы. Андан тышкары чылым чегүү жүрөк кан тамыр ооруларынын пайда болушунун негизги себептеринин бири. Өзгөчө бул өлкөнүн аймактарында чоң көйгөй. Оорулары тууралуу билбей жүрүшкөндөр аргын. Өнүгүү прогресс партиясы улуттук кардиология борбору менен биргеликте атайын көчмө дарыгерлер тобун түзүп, айыл тургундарына жүрөгүн текшерүүгө шарт түзүштү. Өнүгүү прогресс партиясынын лидери Бакыт Эргешев менен мындай биздин кардиология улуттук кардиология жана терапия борборунун ишчилери биргеликте жумуш алып барып атабыз. Бул эч кандай политикага жатпайт. Бул ушу партиянын өзүнүн программасы. Ушул жүрөк кан тамыр ооруларын аныктап жерлерде түздөн-түз жардам берүү болуп эсептелет. Ушу мына 1,5 жылдын ичинде 30 миңдей ооруну карап чыктык. Үй бүлөлөргө жардам берип атабыз. Ушул жерлерге барып, ушул жүрөк кан тамыр оорулары кайсы айылдарда көп. Акысыз жүрөгүн текшерүү иши өлкөнүн 7 облусунун айыл кыштактарында улантыла бермекчи.